каниет кылганды жана ыраазы болгонду билген адам. Негизи эле ар бир адам жашоосунда кандай гана кырдаал болбосун ыраазы болгонду үйрөнүп алса, бул психологиялык жактан кадимкидей эле терапия да. Кандайча экенин түшүндүрө кетейин. Негизи эле биздин жашообуз стресске толо. Кайда карабайлы, кайсы жаңылыкты окубайлы, жашообузда биз кайгыра турган, биз тынчсыздана турган, сана тарта турган кандайдыр бир кырдаалдар, бизди курчаган адамдар бар да. Бирок ошого карабай ар бир адам ыраазы болуп жашаганды үйрөнсө болот. Бул өтө маанилүү. Кандай гана негативдүү ситуация болбосун, же болбосо ошончолук бир жашообуздун кайсы бир этабында караңгы күндөр болуп аткан күндө дагы ошол күндөрдөн биз ошол кырдаалдан эң жакшысын көргөнгө бул мүмкүн да. Же болбосо ошол кырдаалда ушул жашоомдо болуп аткан окуялардан эмнени үйрөнсөм болот, кандай сабак алсам болот, же болбосо ушул башыман өтүп аткан оор окуя менде кандай күчтүү тараптарды калыптандырып жана кандай бай тажрыйбага ээ кылып атат деп анализ кылсак дагы бул айбагандай жакшы, бизге көбүрөөк пайдасын тийгизет. Анан деги эле жылмайып жүрүү деген нерсе бар да. Бул жылмаюуга себеп жок болуп атса деле кээде ушу басып баратканыңыз үчүн же аба ырайы үчүн айтор жылмая турган себеп издеп туруп кадимкидей эле жылмайсаңыз, биздин мээбизге жылмайганда менин кожоюнум бир нерсеге кубанып атат деген белги келет да. Ошол учурда биздин борбордук нерв системабызда бакыттын, кубанычтын, дофамин, серотонин деген жакшы гормондор бөлүнүп чыгып, кадимкидей бул биздин мотивациябызга, биздин өзүбүздү сезгенибизге, кыскасы маанайыбызга таасир этет. Ошондуктан эгер кааласаңыз ушу жаңы 2025-жылда сиз жаңы адатты калыптандырып алсаңыз болот өзүңүзгө, кадимкидей эле өзүңүзгө жаккан, өзүңүздүн табитиңизге туура келген аябай сонун бир күндөлүк дептер, блокнот сатып аласыз дагы, аны ыраазычылык күндөлүгү деп атап алсаңыз да болот. Анан күндө кечинде бүгүн эмнеге ыраазымын, деги эле жашоомдо эмнеге ыраазымын, акыркы бир жумада эмнеге ыраазымын деп анализ кылганды адатка айландырып алсаңыз, бул дагы сиздин психологиялык абалыңызга аябай жакшы таасир тийгизет жана муну өзүңүзгө өзүңүз терапия кылганга барабар. Ошондуктан келиңиздер кандай гана жашоодо болбойлу ыраазы болгонду жана каниет кылганды үйрөнөлү.